Салам достор, сиздер менен Аку. Мен каналымды өзгөртүп койдум, Маман блогер деп. Мен бүгүн өтө пайдалуу суп жасайм. Чечевица, анан ошондой эле маш менен. Аябай сонун жеңил суп болот. Картошканы биринчи майга кууруп алабыз, кызартып. Андан кийин фрикадельки, меники фрикадельки чачырап кетпеш үчүн кууруп алдым. Эслейт болсо куурбай эле коюңуздар. Май коюп, майга пиязды кууруйбуз. Пияз куурулгандан кийин болгарский менен жаңдууну салып бир аз кууруйбуз. Мен лагманный соусунан бир аз салып койдум. Томатым жок калыпты. Томатыңыздар болсо, томат деле салып койсоңуз болот. Жакшылап кууруп бүткөн соң үстүнө сууну куябыз. Суу кайнап чыккандан кийин маш, анан чечевица салабыз. Мен экөөнүн тең эле асастан салдым. Бул жерде менде болжол менен айтканда 2 литрдей суу. 2 литр сууга ушунча чечевица менен ушунча маш туура эле болот. Өтө коюу эмес, өтө суюк эмес болуп чыгат. Чечевица менен маш аябай пайдалуу бурчактар болуп эсептелинет. Булардын ордуна гречка колдонсоңуз болот, күрүч колдонсоңуз болот, перловка, ар кандай ушундай сыяктуу бурчактарды колдонсоңор болот. Чечевица менен маш бышып чыккан соң биринчи кеңеш берет элем, машты биринчи салыңыздар, андан кийин чечевицаны салыңыздар. Тамак бышып бүткөндөн кийин картошканы салабыз. Картошкабыз, фрикаделькибиз толук бышкан. Ошон үчүн жөн үстүнө салып коебуз. Үстүнө укроптон сээп, тарелкаларга куюп бере беребиз. Достор, тамагыңыз да даамдуу болсун. Менин каналыман алыстабаңыздар. Саламатта болуңуздар.